Assalamu alaikum kızlar. Бүгүн аябай ушундай кооз болуп чыккан, даамы ооздо калуучу булочкаларды жасап көрсөтөмүн. Эң биринчи биз булочканын апарасын жасап алышыбыз керек. Ал үчүн бизге жылуу суу жана жылуу сүттү мына ушундай кылып аралаштырып, чуңкур идишибизге куюп алабыз. Жана алдын ала өлчөнгөн туз менен шекерди кошуп, жакшылап эригенче аралаштырып олтурабыз. Мына ушундай кылып эритип алгандан кийин сүт менен суунун ысыктыгын көрөбүз. Эгер дрожь күйбөгүдөй жылуулукта болсо, андан кийин барып дрожжубузду салабыз жана үстүнөн өлчөп алынган унду салып, жакшылап бир жолу аралаштырып жиберип, андан кийин бетин жаап бир 10-15 мүнөт ага коюп коюшубуз керек. Сөзсүз түрдө электен өткөзүштү унутпаңыздар. Бул булочкада апаранын ролу аябай чоң. Апара жакшы көтөрүлүп, жакшы болсо гана булочкадагы ошого жараша камыры аябай сонун болот. Ошол себептен ушул апарага көңүлүңүздөрдү буруп, ушул техниканы жакшы жасаганга аракет кылыңыздар. Бетин жаап койгондон кийин 10-15 мүнөттө турду. Караңыздар, мына ушундай болуп сонун болуп көтөрүлүп чыгышы керек. Эми калган шекерибизди кошобуз. Жана бир жумуртка эритип алган алдын ала майыбызды кошобуз. Эми жакшылап бир жолу аралаштырып жиберип, унубузду салып, камырыбызды жууруп алабыз. Бул камырдын башка булочкалардын камырынан айырмасы, кол менен гана мына ушундай кылып аралаштырып олтура камырыбызды жууруп алышыбыз керек. Себеби кол менен аябай камыр жуургандай басып, аябай камырды ушундай кылып жууруп ала турган болсок, анда бул булочка болбой эле жанакындай ширин нан болуп калышы мүмкүн да, таттуу нан эле болуп калышы мүмкүн. Башканда ошол үчүн ушул видеодо көрсөтүлгөндөй кылып камырды жууруп алабыз. Мына ушундай кол менен аралаштыра олтура. Камыр бир аз колго жабышса эч нерсе болбойт. Бул булочканын бышкандан кийин дагы аябай жумшак болушуна жардам берет. Сөзсүз түрдө унубузду ушундай кылып бөлүп кошуп олтура камырыбызды ыйлеп алабыз. Ар кимдин уну ар кандай болушу мүмкүн. Сиз иштеткен ундун тыгыздыгы башкача болушу мүмкүн. Ошол себептен рецепттен көбүрөөк un же болбосо азыраак un кетиши толук ыктымал. Мына ушундай кылып камырыбызды жууруп алгандан кийин колубузду бир жолу майлап, бетинен басып алып, андан кийин бетин жабып, ысык жерге ачтып коебуз. Караңыздар, мына ушундай сонун болуп көтөрүлүп чыгат. Андан кийин эми булочкаларыбызды жасап баштай берсек болот. Бизге тараза керек деле. Тараза нөлгө теңиштирип алабыз таразаны жана булочканын граммдарын 60 граммдан 80 граммга чейин жасасаңыз болот. Заказга жасай турган болсоңуз көбүнчө стандартный грамм, бул көбүнчө көпчүлүк жасаган грамм, бул 70 граммдан жасашат. Заказга жасасаңыз ошондой 70 граммдан өлчөп жасап сатсаңыз болот. Жөн эле үйдөгүлөргө гана жасап берем десеңиз, анда чоң кылып өзүңүздүн каалаган эле формаңызда жасасаңыз дагы болот.
Ушундай кылып баарын толуктоп өлчөп алганыбыздан кийин коюп коебуз дагы. Булочкаларды четинен алып жасап баштайбыз. Эң биринчи мына ушундай үйүңүздөрдө кружка болсо, ушундай кылып тегеретип кесип алып, жана четинен чыккан камырды кол менен мына ушундай кылып жайып жукартып алабыз. Жана ушундай кылып колубуз менен ороп, камырдын бетине коюп, бири-бирине бириктиребиз. Жана ортосуна вареный сгущенка салсаңыз болот, бирок коюу вареный сгущенканы пайдалануу керек. Вареный сгущенканын ордуна же болбосо творог салсаңыз болот. Творог дагы аябай сонун болуп чыгат. Бул экинчи булочканын формасы. Ватрушканы ушундай кылып жасап көрсөтүп атам. Ватрушка деп коет. Ортосуна творогду салып жасап алабыз. Ортосун жукартканда колубузду майлап туруп, андан кийин ортосун жукартсак, формасын тез чыгарабыз. Эми үчүнчү формасы. Мында дагы мына ушундай кылып тоолок кылып камырды жайып алабыз. Жана начинкасына мына ушундай макты пайдаланабыз. Макты салып алганыбыздан кийин камырдын бетине жакшылап мына ушундай видеодогудай кылып ороп чыгабыз. Андан кийин 2ге же болбосо 3кө кесип чыксаңыз болот. Кесип алгандан кийин мына ушундай кылып өрүп алабыз дагы, тегеретип бириктирип коебуз бири-бирине. Мына ушундай, бул дагы бир өзгөчө формалардын бири. Андан кийин дагы мына ушундай кылып тегерек кылып жайып алабыз камырыбызды. Жана бир четине вареный сгущенканы салабыз. Ортосунан мына ушундай видеодогудай кылып кесип, кооздук үчүн чекелерин дагы кесип алабыз. Жана ушундай кылып ороп формасын чыгарабыз. Чекелерин сөзсүз түрдө бекитүүнү унутпаңыздар, себеби начинкасы чыгып кетет. Мына ушундай кылып бизде формалары даяр болду булочкалардын. Андан кийин сөзсүз түрдө көтөрүлүшү үчүн бир 15-20 мүнөттөгө бетин жаап коюшубуз керек. Ушул булочкалардын аябай пышный болуп, жумшак болуп бышканынын сыры дагы ушул бир тыныктырып койгондо деп ойлоймун. Себеби канча көп тыныгып турса, ошончо сонун болуп көтөрүлүп пышат. Эми кызып турган духовкада бети кызыганча эле бышырып алабыз. Ар кимдин духовкасы ар кандай болгондуктан 180-200 градуста бышырып алсаңыздар болот. Бетине ысык убагында сиропту даярдап, сүйкөп чыгабыз. Сироптун кандай жасалуу жолун мен видеонун алдына жазып кетемин. Мына ушундай аябай сонун болуп, жумшак болуп чыгат. Сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Ушул бардык техникаларды пайдалансаңыздар, сиздерде дагы ушундай кооз булочкалар чыгат.